Бүгүн Ош облусу жана Ош шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн атайын окутуу уюштурулду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы жоопкерчиликтин, милдеттин көптүгүнөн улам муниципалдык кызматкерлер ар дайым окутууга, укуктук жардамга муктаж болуп келет. Алсак, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун союзу дээрлик 25 жыл аралыгында өлкөдөгү бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз иш алып барат. Алардын сунуштарын тийиштүү мамлекеттик органдарга билдирип, алардын көйгөйлөрүн чечүүнүн үстүндө иштеп келет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу республиканын 5 облусундагы өз алдынча башкаруу органдарын окутуп келет. Аларга Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облусу кирет. Айыл өкмөттөр кандай ыкма менен өздөрүнүн иштөөсүн жүргүзүш керек деген бир план бар, методикалык колдомо бар. Ошону айыл өкмөт кызматкерлерине жеткирип, алар өз ишинде ошону колдонуусун мындай суранат элек. Ошого арналган семинар өтүп жатат. Бул жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору биздин өнөктөштөрүбүз болгон Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, аны ишке ашырууда ушул Кыргызстанда Helvetas Кыргызстан деген уюм бар. Ошол уюм менен дагы бир өнөктөшүбүз менен биргеликте биз союз менен биргеликте ишке ашырып жатабыз. Биз ушул долбоордун алкагында ушул кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу планын иштеп чыгуу деген темада семинарларды 2 жылдан бери, 3 жылдан бери өткөрүп атабыз. Быйыл 3-чү жыл. Биз ойлойбуз, биздин өнөктөштөрүбүз менен биргеликте бул иш чараны дагы мындан ары улантабыз.